Удауда нааразылык акциясына чыккан соодагерлер, патентти калтырууну талап кылган ишкерлердин маселеси парламентте да көтөрүлдү. Контрабанда жанданды, кыргыз-тажик чек арасында көзөмөлдү күчөтүү зарыл. Турак жай сатып алгандардын укугу корголот. Курулуш компаниялар салып жаткан объектисин реестрге каттатпаса, батирлерин сатууга тыюу салынат. Эми ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк баяндап, эфирде күн жүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Шекер Сатыбалдыева. Бүгүн Бишкекте Дордой базарында соода кылгандар митингге чогулушту. Соодагерлер бийликтин салык саясатына нааразы экенин айтып, 1 январдан тарта жоюла турган патент системасы менен иштөөнү улантууну талап кылышууда. Митингге чыккандардын кээ бири контейнерлердин ижара акысын төлөй албай жатканын, бийлик сунуштап жаткан өзгөчө зонадагы салыктык режим аларга туура келбей турганын айтышкан. Социалдык тармакка тараган видеодон көрүнүп тургандай, чогулгандар министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун келишин талап кылышууда. Ушундай эле талап менен Орто-Сай жана Мадина базарында иштегендерде нааразылык акциясына чыгышканы, аларда патент системасын калтыруу талабын айтышканы белгилүү болду. Кече ККМ аппаратын колдонууга каршы Ош облусундагы Кара Суу базарындагылар митинг уюштурушкан. Кыргызстандагы соода борборлорунда орун алып жаткан нааразычылык боюнча маселе бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында да көтөрүлдү. Соодагерлер салык саясатына нааразы болуп жатышкандыктан депутаттар өкмөттү түшүндүрүү иштерин күчөтүүгө чакырышты. Антпесе нааразычылык күн сайын күчөп баратканын эскертишти. Муну менен катар жыйында социалдык, экономикалык абалга байланыштуу бир катар маселелер сөз болду. Парламенттин жыйынынын жүрүшү боюнча Акылай Маратова токтолот. Соңку күндөрү Кыргызстандагы ири базарларда иштеген соодагерлердин нааразычылыгы орун алууда. Алар өкмөттүн салык саясатына каршы экенин айтышып митингге чыгышууда. Оштогу Кара Суу базарында эмгектенген соодагерлер 29 ноябрда көзөмөл кассалык машинаны колдонууга каршы экенин айтып акцияга чыгышкан. Ушундай эле талап менен бүгүн Бишкектеги Дордой, Мадина, Орто-Сай базарынын соодагерлери да нааразычылыгын билдирип чыгышты. Бул маселе бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында көтөрүлүп, депутат Балбак Төлөбаев өкмөттү түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү колго албаса абал курчуп кетерин эскертти. Чрезвычайный ситуация азыр. Дордой менен Кара Сууда чрезвычайный ситуация киргизиш керек. Барып налоговиктерди ичине, чатырлардын ичине коюп коюп, элге түшүндүрмө бериш керек. Мондай болсо мындай налог төлөйсүң, мондан ашып кетсең мындай кыласың, тигиндей кылсаң мындай кыласың деп. Мен таң калып атам бул өкмөткө. Коркунучтуу болду. Кара Сууда мына элдер көтөрүлүп кетти, чыгып кетти көчөгө. Араң токтоттугар. А Дордойдо эртең чыкпайт деп ким кепилдик бере алат? Вы иштесеңер иштегиле да, иштебесеңер айтпайсыңар, биз түшүндүрүп берели барып. Биз иштей албай атабыз, биз түшүндүрө албай атабыз деп. Анда айткыла депутаттар барыбыз бар түшүндүрүп берели. Анда налоговыйдын эмне кереги бар түшүндүрө албай аткандан кийин. Жакшынакай түзгөн атсак дагы ызы чыгылып элди көтөргөн атасыңар, өзүңөр отурган бутаңарды кесип атасыңар. Интернет аркылуу курул элек үй туурасында жарнамалап, жарандардын акчасын алып жүргөндөр көбөйүүдө. Мындан улам эл өкүлү Дастан Бекешев бул багытта Ички иштер министрлигине алдын алуунун жолун сунуштады. Ушундай учурлар өтө көп болуп калды. Бүгүн Сатурн менин конушум, эртең башка компания. Инстаграмда ачсаң ошол жерде рекламалар ар кандай жүрөт. Үйдү рассрочкага беребиз. И то мындай шарттарды окусаң күлөсүң да. Бирок биздин жарандар мен түшүнбөйм, же жомокко жакшы ишенишеби, же ишенчек жарандарбы ишип, алар ишенип жүрүшөт да. Акчаны беришет, текшербейт. Ошондуктан милиция көп жумушту кылбай. Биз онлайн консультацияны ошол мошенниктер боюнча ачсак, ошол жерге эксперттерди отурусак, юрист, экономист, WhatsApp, Telegram аркылуу ошол кишилерге жарандар кайрылса, эл менен аткаруу бийлигинин ортосунда парламент көпүрө болот деп айтылганы менен Жогорку Кеңештин трибунасында айтылган маселелер чечилбей жатканын айткан депутат Эмил Жамгырчиев түндүк-түштүк альтернативдик жолуна токтолду. Көптөн көп күткөн түндүк-түштүк жолун эптеп салдырып алдык 20-30 жылдан бери.
эл аябай сүйүнүп атса, мына бүгүнкү күндө 20 тонналык ташыган унаалар 40 тонна, 50 тоннага чейин жүктөп алып азыр жаңы салынган асфальтты камырда жүрүп атат. Алмаз Окчанович, мунун баары айланып келип туруп мамлекеттин бюджетине залыкка тиет да. Болгон жана весогабаритти коюп коелоч деп суранганбыз, ал да жок. Бир протоколдук тапшырмага деле ишенбей деле калдык, Алмаз Окчанович. Могул жерде жөн эле какшап айтып беребиз, убактын сиздикинде алабыз, өзүбүздүкүндө жоготобуз. Бирок тыянак чыкпай атпайт акыр. Сиз менен буга чейин сүйлөшкөнбүз, телефон менен сүйлөшүп атам. О жактын видеосун да жөнөтүп атам. Эми азыр трибунага чыгып сүйлөөгө аргасыз болуп атабыз. Эл өкүлү Марлен Маматалиев акыркы учурда парламентте көтөрүлгөн маселелер чечилбей жатканын айткан кесиптешин кубаттап, трибунада айтылган көйгөйлөрдү соңуна чыгаруу боюнча атайын чечим же протокол кабыл алуу керектигин билдирди. Акыркы убакта биздин ушул ар кандай маселелерибиз, бана бир передача бар да, поле чудес дегенчи. Баягы эле Акунжанович, Якубович сыяктуу эле. Биз саламыбызды эле айтып калдык да. Нарынга, Таласка, Ошко, Көлгө. Бирок айтып аткан сөздүн, көтөрүп аткан маселенин аткарылышын мен сиздерден суранат элем, биздин төрага кылуучулар бир контролго алдырып, анан сөзсүз түрдө аягына жеткизиш боюнча бир положение кабыл алабызбы, же сиздерден өзүнчө протоколдук поручение болобу, ушул жактарын карап коюңуздарды өтүнөт элем. Муну менен катар ар кандай маселе маалында социалдык экономикалык абалга байланыштуу бир катар маселелер көтөрүлдү. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек араларында контрабанда кайра жандангандыктан бийлик жана укук коргоо органдарынын жетекчилери аны токтотуу үчүн иш-чараларды күчөтүшү зарыл. Бул туурасында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Балыкчы шаарында УКМКнын жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатканда айтты. Ташиев республикадагы кырдаалдын 3-чү терс көрүнүшү катары Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасында аткезчилик кайра жанданганын кошумчалады. Буга байланыштуу мамлекеттик бийликтин жана укук коргоо органдарынын жетекчилерине Баткен облусунун аймагындагы аткезчиликти толугу менен токтотууга багытталган комплекстүү иш-чараларды күчөтүүнү айтты деп билдирди маалымат кызматы. Ал улуттук коопсуздук органдарынын дагы бир приоритеттүү милдети коррупциялык иштерге активдүү катыштыгы бар Фемида өкүлдөрүнө жана сот системасынын өзүндөгү паракорчулукка каршы активдүү күрөш жүргүзүү зарылдыгын белгилеген. Баткен жана Ош окуяларындагы чек ара кагылыштарында жабыркагандарга жөлөк пул жогорулатылганын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. 2021 жылдын апрель айында Баткен облусундагы, 2022 жылдын сентябрь айында Баткен жана Ош облустарындагы чек ара кагылыштарында курман болгондордун жакындарына жана чек ара чырынан жабыркагандарга жөлөк пул 3700 сомдон 5500 сомго көбөйтүлдү. Эске салсак, Кыргызстан 2021 жылдын апрель айында, андан кийин 2022 жылдын сентябрь айында оор сыноолорду башынан кечирген. Тагыраагы Кыргыз-тажик чек арасында чечилбеген көйгөйдөн улам чыр чыгып 99 жаран курман болуп, 500гө чукул адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Пенсия көлөмүн жашоо минимумуна жеткирүү маселеси жогорку кеңеште социалдык фонддун ишмердүүлүгү талкууланып жатканда көтөрүлдү. Депутат Гулия Кожокулова бул сума бүгүнкү күндө 7000 сомдон ашканын, ал эми пенсиясы 1900 сом болгон жарандар бар экенин айтып, мамлекет элди социалдык жактан камсыздоо боюнча Конституциянын 19 жана 44 беренелеринде жазылган милдеттерин качан аткара баштаарына кызыкты. Социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев соңку 2 жылда пенсия дээрлик 70%га жогорулаганын, мындай жылыш жашоо минимумуна 1-2 жылда жетүүгө мүмкүнчүлүк берерин айтты. Алиев бул маселени комплекстүү караш керектигин, себеби пенсия адам социалдык фондко канча акча которуп турганын жана эмгек стажына жараша эсептелерин кошумчалады. Социалдык фонддун маалыматына караганда, азыр өлкөдө 740 миңдей пенсионер бар. Министрлер кабинети Кыргызстанда мүлк сатып алгандардын укугун коргоо үчүн салынып жаткан объектилердин курулушун көзөмөлдөө тартибин бекитти. Тиешелүү токтомго өкмөт башчы Акылбек Жапаров 21 ноябрда кол койгон. Токтом 2024 жылы 1 январда күчүнө кирет. Иштелип чыккан жоо адамдардын акчасын алып, көп батирлүү үйлөрдү жана кыймылсыз мүлктү куруп жаткан компаниялардын ишин аныктайт. Ишкана салып жаткан объектин реестрге каттатпаса, үлүшчүлөрдөн акча чогултууга жана батирлерди сатууга тыюу салынат. Токтомдо бул талап мүлк сатып алган кишилерди шылуундардан коргой турганы жазылган.
Соңку жылдары Кыргызстанда үлүштүн негизинде элден чогулган акчага там салып, батир саткан курулуш компанияларынын саны 150дөн ашканы кабарланган. Алардын айрымдары үлүшчү менен түзгөн келишимин так аткарып, батирин убада кылынган мөөнөттө бүтүрүп берсе, кээ бирлери курулушту жүргүзбөй, үлүшчүлөрдүн акчасын да кайтарып бербей соттошкон учурлар арбын. Бүгін интеллектуалдық менчик жана инновациялық мамлекеттик агенттиги Accelerate Prosperity фонду менен биргеликте Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын бизнес инкубаторлорунун потенциалын жогорулатууга байланышкан тренинг өткөрдү. Өлкөнүн аймагында билим алган студенттер, мугалимдер катышкан окууда бизнес инкубаторлорун өздөштүрүү, стартап идеясын чыныгы бизнеске айлантуу жолдору көрсөтүлдү. Муну менен катар тажрыйба бөлүшүү, инвесторлор менен иштөөнүн негизги принциптери боюнча маалымат берилди. Бүгүнкү иш-чаранын максаты ошо бизнес инкубаторлордун жетекчилерине биздин тажрыйбабызды берүү. Биз Кыргызстанда 2018 жылдан бери иштеп келип жатабыз. 800 бүтүрүүчүбүз бар. Ошо 800 бүтүрүүчүнүн ичинен 60тан ашык стартаптарга кайрымдуу инвестиция берилген, каражат десем болот. Кайтарылган каражат берилген $2 миллион жакын акчада. Анан биз ошо стартаптарды кантип өстүрөбүз, кантип чоңойтобуз, ишке кантип ашырабыз, акчаны кандай беребиз, ошо өзүбүздүн тажрыйбабызды бүгүн тажрыйбабыз менен байлашканы келдик десем болот. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга абанын булганышы менен күрөшүүгө $50 миллион бөлөт. Банктын аткаруучу директорлорунун кеңеши бул чечимди 29 ноябрда бекиткен. Каражат 50 жылдык мөөнөт менен жеңилдетилген насыя катары берилет. Акча Кыргызстанда абанын сапаты боюнча маалыматтарды чогултууну жана талдоону жакшыртууга, үйлөрдү экологиялык жактан таза жылытуу системасына өтүүгө жардам берүүгө, Бишкек шаарын жашылдандыруу жана шаардын ирригациялык системасын оңдоого жумшалат. Бишкек соңку жылдары айрыкча суук түшкөндө дүйнөдөгү абасы булганган жана эң кир шаарларынын сап башынан түшпөй келет. Кыш мезгилинде Борбор каладагы абанын булганышы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сунуштаган абанын сапаты боюнча нормадан дээрлик 30 эсеге жогору болот. Бул тууралуу Азия өнүктүрүү банкынын Бишкектеги абанын булганышы менен күрөшүү, абанын сапатын жакшыртуу боюнча жол картасы деп аталган иликтөөсүндө айтылган. 1 декабрда Чүй, Ош, Баткен жана Ысык көл облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаап, ал карга айланышы мүмкүн. Ал эми Талас, Жалал Абад жана Нарын облустарында жаан-чачын күтүлбөйт. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бул күнү айрым жерлерде туман түшүшү күтүлүүдө. Декабрь айында өлкө аймагында кандай аба ырайы болот? Быйылкы кыш жылуу болобу? Кененирээк кийинки материалда. Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча декабрда абанын айлык орточо температурасы жана жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт. Ай ичинде Чүй облусунда абанын температурасы +3 градус жылуулуктан -4-9 градус суук болуп, күндүз -2 градус сууктан 9-14 градус жылуу болушу мүмкүн. Талас өрөөнүндө түнкүсүн +1 градус жылуулуктан 5-10 градуска чейин суук болуп, күндүз -2 градустан +9-14 жетиши мүмкүн. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө +4 градус жылуулуктан 2-7 градус суук болушу, түнкүсүн күндүз 1-6 градус жылуулуктан 11-16 градус жылуу болушу күтүлөт. Ысык көл ойдунунда түнкүсүн +4 градус жылуулуктан 5-10 градус суукка чейин, күндүз 0-5 градус сууктан 3-8 градус жылуулукка чейин болушу күтүлөт. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында -4-9 градус сууктан 10-15 градус суукка чейин, күндүз 0-5 градус жылуулуктан 2-7 градус суукка чейин болушу күтүлөт. Ошондой эле 2-4 декабрь күндөрү өлкөнүн аймактарында жаан-чачындын жаашы күтүлбөйт. 5 декабрда Ысык көлдүн айрым жерлеринде кар жаашы күтүлсө, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши мүмкүн. Бул күндөрү абанын температурасы күндүз 6-11 градустан 10-15 градуска чейин жылуу болот. Эскертүү азырынча жок. Эскертүү чыгарса 2-3 күн мурун шашылыш билдирүү таркатабыз. Ушу тапта Кыргызстандын тоолуу аймактарында ашууларында кар жаап жатат. Мындан улам Кыргыз автожол ишканасы кызматкерлери жеринде жолдордогу жааган карды тазалоо иштерин жүргүзүп жатканын билдирет. Кыш мезгилинде ашууларда жол тыгыны жаралбаш үчүн жолдорго чачуучу туз аралашкан кум, керектүү техникалар камдалган.
Кышкы дайындык боюнча 70 000 тоннадай жалпы Кыргызстан боюнча дайындадык. Азыр инертный материал деп коет, кум, туз, таш аралашмаларын баарын чогуу чачып, ошол жерде ар ким ашууларда ар кандай болуп калат. Кез жердеги туз чачсаң, туз сразу ошол жерден ээрип калып, анан кайра кармап калат да. Андай жерлерде биз гравийный песчаный смесь деп коебуз, ошолорду чачабыз. Кез жерден сүрөбүз, карын тазалайбыз. Балдар иштейт күнү түнү ошол убакта. Андыктан айдоочуларга жолго керектүү күрөк, медициналык аптечка алып аралыкты 500 метрден айдоого чакырат. Адистер быйыл декабрь айында кардын аз жаашы мүмкүн экенин болжолдошот. Деги эле соңку жылдары климаттын өзгөрүүсү менен күндүн жылуулугу негизги көйгөй деп эсептелинүүдө. Бул көрүнүш Кыргызстан үчүн өтө кооптуу делбегени менен алдын ала чара көрүү маанилүү. Анткени кар жаабаса суу тартыштыгы орун алып түшүмдүүлүк төмөн түшүп кетиши мүмкүн. Өсө турган өсүмдүктөрдүн тандашыбыз керек. Мисалы үчүн мурда ар кандай өсүмдүктөр өстүрө бергенбиз да биздин климатка жараша. Азыр ошол климатка жараша кээ бир өсүмдүктөрдү өстүрүүгө мүмкүнчүлүк болбой калды. Потому что күндүн жылуулугу аларды уже вегетационный период бар да өсө турган. Ошол кезде жана суу жетишпей калып атат. Ошол эле дан өсүмдүктөрү. Ошолордун баардыгын биз же алардын уруктуу селекциясын башка биздин күндүк азыр шартыбыз жылып кетти да. Мурда мисалы үчүн билесиз да, майда уже күн мындай умеренный болчу. Азыр бизде майда, азыр декабрь көрбөйсүзбү? Азыр суук болгондун ордуна бизде күндүн жылуу болуп атат. Ошондуктан биз ошол өсүмдүктөрдүн селекциясына дагы аябай көңүл бурушубуз керек. Антпеси айыл чарбасындагы болгон мүмкүнчүлүктөрдү жоготуп алышыбыз ыктымал экенин эскертти. Ал эми Кыргыз гидромет 1 декабрда Чүй, Ош, Баткен жана Ысык көл облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаап, карга айланышы мүмкүн экенин билдирет. Бул күнү Талас, Жалал-Абад жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде туман түшүп, жаан-чачын күтүлбөйт. 8 декабрда түнкүсүн Чүй, Таласта мезгил менен жамгыр жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз Чүй, Ысык көл, Нарын облустарында жамгыр жаайт. 9 декабрда өлкөнүн аймактарында мезгил менен жамгыр жаап, абанын температурасы төмөндөйт. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ. Бүгүнкү чыгарылышыбыз ушуну менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирлерден жолугушканча аман болуңуздар.